Dostlar, assalamu alaikum. Nokendin Коминтерн айылынан бүгінгі чыгарылыш болады. Бұл жанагы жаргак төө куйруктун баласы болсо, төө куйруктун баласынын баласы экен, бирок жаргактын шеригинин баласы дейт. Анда месе аты эсим маалыматын берет азыр. Жанында турат Капар ака. Капар ака, бунун маалыматы кандай болот ака? Каяктан кантип келген? Аттын жашы боюнча айтсак жаңасы 4 жаш. 4 жаш. Ошо жанагы Кучкартада Алтын аканын атынын баласы 20. Энеси Карабайыр. Бул таза канчак эмес да, аргын кыргыз. Энеси Карабайыр, кыргыз жылкы. Атасы 20. Boyu 1.60 деп koyarayın, 1.60'ın üstünde 1.60'a tartып alsalar evet. Kıyın alıp dele ulak'a çavılgan жоқ, algan adam özü үйрөтүп жантып алат. Бирок аралаштары жакшы, улакка 1-2 салганбыз видеолор бар. Салсат кирип барат. Өткөндө кен колдо жана улакта да апарып 1-2 келе көрдүк. Кышта 1-2 салып көрдүк эле, жакшы эле. Такшы алып мындай улакка чуркайт деп не кылбайм, айгырына жооп, айгырда жүрүп келип кулундар түшкөн. Жакшы. Демек, аргын болуп калат экен, бу Алтын аканын кашкаты бул жаргактын баласы, жок, Жаргактын шеригинин баласы. Алар данчакта эми, данчакта. Мынакей достор, колго кандай ака? Колго, такага, кароого өтө жоош. Жакшы дең, Анан мингенде өтө курч, ачык айтайын. Мингенде жанып кетет. Олу. Жакшы. Маалыматыны бердик. Анда Капар ака, атты минели, минип нары бери бастырып да көрсөтөлү. Анан акырында баасын айтабыз ака. Жаныбар 20. Адрес Нокен, Коминтерн айылы. Буюрса бардык далилдер жеткиликтүү. Капар ака минди атты жакындан көргөзөйүн. Мына алак башы атасынын эле өзү. Атасы ушу өтө чоң ат эле. Атасы өтө чоң. Исмаил балбан чабып жүрдү. Исмаил чабып жүрдү. Кабагы, мойну, көкүрөгү, буттары негизинен таза экен. Буттары таза, травма тебеленген жанагындай немелери жок. Аркасы ешқандай ишик дагы жок экен. Бир бастырып келиңчи Капар ака.